Компьютердик сабаттуулук курсун эң биринчи компьютер менен таанышуудан баштайлы. Компьютер 3-4 бөлүктөн турат. Мисалы, булар процессор, компьютерден муну домашнийде колдонушат, домашний деп да айтышат, бул процессор болот. Монитор, компьютердин монитору, бул чогуу иштешет сөзсүз түрдө. Клавиатура жана мышка. Мониторду кандай жандырабыз? Монун астында же кнопкалар болот. Так, мында клавиатурада тамгаларды баарын жазсак болот. Мышкасы бул. Мышканын мындай колесосу болот. Колесо менен биз телефондон өйдө ылдый жылдырабыз го, страницалар ошол кызматты аткарат бул страницаларды жылдырганда. Ал эми компьютерлердин ноутбук түрү бар. Мисалы, мындай болот ноутбук. Ноутбук ошол эле компьютердин жаңы версиясы. Мурда компьютерлер мындай болуп жүргөн болсо, кийинчерээк булар жаңыланып, мындай ушул эле версияны топтоп чыгарышкан. Процессордун ичиндеги нерселердин баары ушунун ичинде болот. Мониторду болсо бул экранга коюлган, мышкасы да бул жерде иштейт. Бул жерде мышка бул болсо, а биз бул жерде мышка, ноутбуктун мышкасы бул жерде болот. Муну биз тачпад деп айтабыз. Тачпадтын оң жагы, сол жагы болот. Мына бул сол жагы ушул эле мышканын сол жак менен оң жакта кызматын аткарат. Сол жакты басабыз, оң жакты басып ошол ишти кылат. Так, анан тачпад. Могу жерде кыймылдап жылдыра турчу колесосунун кызматын биз эки бармакты коюп, өйдө ылдый жылдырганда ошол эле колесонун ишин аткарат. Мышка менен мисалы оң жакты иш кылсак, оң жакты басканда бизде моундай компьютердин инструкциялар чыгат. Ошол эле кызматты бул тачпаддын мына оң жак бурчу бассак ошондой эле иштейт. Жана сол жак бурчу менен ошол мышканын сол жактагы кызматын аткарып иш кылат. Бул компьютердеги чачыранды блоктордун баары жыйылып, ноутбук болуп жасалып чыккан. Анан мониторлорду кандай жандырганда, мониторлордун ар кандай түрү бар. Кээ биркилердин клавишалары мындай жеринде болот. Мына выключение жана жарыкты жандыруу, күйгүзүү, меню ушундай клавишалары бар. Клавиатуралар окшош эле болот. Бул так. Компьютердин бул клавиатурасы дагы ноутбуктуку дагы окшош эле, бирок бир аз эле айырмалары бар. Клавиатурада бизге эң керек боло турган маанилүү клавишалар мына булар: Shift, Enter, Backspace жана F1ден баштап F12ге чейинки булар настройкалардын клавишалары болот. Биз мисалы эмне үчүн клавиатураларда баардык аралаш жазылган? Себеби баардык функцияларды, тамгаларды, белгилерди ушул жерден басып иштешибиз керек. Ошон үчүн бул жерге мисалы номерлер да бул жакта турат. Бул номерлер аркылуу да иштесе болот. Жана бул жактагы номерлер менен дагы цифраларды басып иштесек болот. Эгер биз мына бул номерлердин жанында турган белгилерди жазуу үчүн биз shift'ти колдонобуз. Сөзсүз түрдө shift плюс 0 бассак, мына бул каша кошулат. Же болбосо shift плюс собачканы бассак, демек собачка басылышы керек, бул жактан жазылып чыгат. Ошон үчүн бул жерге 2-3 белгини кошо жазышкан. Мисалы, бул жерде үтүрдү же точканы жазыш үчүн дагы биз мына shift менен буну бассак, бул белгиден суроо белги жазылат. Суроо белги турат. Же болбосо точканы же буну чоң кичине деген белгини жазуу үчүн дагы shift плюс U-ну бассак, ошол белги жазылышы керек. Жана экрандын настройкалары, жарыкты көбөйтүү, азайтуу ошолор боюнча дагы бул жерде баардык клавишалары жазылган. Ноутбукту жандыруучу кнопкалары баарында эле мындай белги болот. Выключение бул телефондо да бар. Көпчүлүк ноутбуктарда ушундай эле белги болот. Өчүрүү жана жандыруу кызматын аткарат. Эгер ноутбукта бул тачпад менен иштеген ыңгайсыз болсо, силер өзүңөрдүн компьютерде иштетип жүргөн моундай мышканы эле алып, буну улап коюп иштете берсеңер болот ушул жерде. Ноутбуктун жанында дагы улай турган өзүнүн ар биринин орду месталары бар.
устройстволорду кошо турган, телефон кошконго, мышканы кошконго жана башка наушниктердин ар биринин өзүнүн улай турган орундары бар.